Assalamu alaikum, урматтуу YouTube сүйүүчүлөрү. Десин ТВ каналынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Видеобуз, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулуп жаткан башка партиялар жана ошол башка партиянын лидерлерине болгон электораттын реакциясы. Бул жерде кантуу керек, ошолор жөнүндө болмокчу. Достор, менин дагы аздыр көптүр өзүмдүн көрүүчүлөрүм бар. Алардын пикирлери бар. Кандай пикирлер, кандай ойлор болуп жаткандыгын ушул комментарийлерден көрүп турсаңыздар керек. Ушул айрыкча акыркы кездери бүтүн Кыргызстан саясий партиясына кошулган биринекин лидерлерге элдин мындай реакциясы курч болуп жатат да. Маселен, ачыгын айта турган болсок, мына кечэтен бери Темир Аргенбаевич Сариевдин кошулду деген маалыматы, ошондой эле мурдакы вице-спикер Кубанычбек Исаковдун жана Бектур Асановдун жеке бейнелерине абдан эл арасында мындай пикирлер болуп жатат да. Эмне себептен Адахан Мадумаров ушул кишилерди кошуп алды? Биз ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго ишенсек, бул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров туура эмес кадамдарга барып жатат. Биз азырынча айрыкча азыр мына кайсыл лидерди тандашты билбей, адамдардын мындай ою таразада мындай болуп турат да, каяка барышын билбей карайлап турган кезде Кыргыздын көп адамдарынын ушул эле кезде коррупциядагы күч алып, акча бере коюп, акча суна коюп, ушундай нерседе туура элдер туура чечимге келип, заманыбыз жакшы жагын өзгөрүш керек да. Ошондой ой тилектердин негизги көпчүлүгү ушул жогору жактагы кишилердин ушул партияга келгендиктерине каршы болуп жатышат. Эми мен мисалы үчүн Темир Аргенбаевичке же болбосо Кубанычбек Исаковго, Бектур Асановго эч кандай жеке каршылыгым жок. Мисалы үчүн мен бирок элдердин айткан ойлорун айтып жатамын да. Эми бул жерде көпчүлүк ушундай карапайым адамдар, бизде көп эле саясатчы ар кандай сунуштарын айтышат, ар кандай мага жеке чалышат. Эми бир экөө менен сүйлөшсөм кандай кылып болуптур? Мен да мына бул жерде достор мындай да, мен жеке оюмда финансы маселелерин чечүү керек. Ошол эле Темир Аргенбаевич балким финансы жагынан жардам көрсөтөм дегендир. Бизге эми ал жагы караңгы. Кубанычбек Исаковдун бунун дагы таасири чоң, ошол эле Бектур Асановдун дагы таасири чоң. Бул финансылык маселелер болушу дагы мүмкүн да. Албетте, финансысы жок Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болмоктон башка бир өтө популярдуу бир ушундай бир башка планетадан келген бир адам келсе дагы акчасы жок, ошол 5 миллион акчасы жок, жана башка уюштурууларга эч нерсеси жок адам шайлоого бара албайт. Ушул коррупцияланышкан ушундай бир элементтердин бийликке келе тургандыгын түзүп койгон. Бизде ошондой конституция ошондой болуп түзүлүп калган. Бул нерсени өзгөртүүгө эми ушул жаңы келген парламент ушундай нерсени жок кылабыз дегендей аракеттерди кылып жатышат. Ал эми азыркы кезде сөзсүз түрдө акча керек да. Балким ушул жагынан булар ушундай кадамдарга барышы мүмкүн да. Эми ушундай учурда кантиш керек? Албетте, эгерде азыр Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ошол мына мен акыркы кездери жаштар менен көп сүйлөшүп жүрөм. Ушул жаш, мен мисалы үчүн Бишкектеги Адахан Кимсанбаевичтин жаш мындай жаш кандай десем, улантуучуларын, ишин улантуучуларын, жаш саясатчыларды билбеймин да. Ошондой биз билбеген жаңы саясатчыларды алдыга коюп, ошол катар саптын алдына, сап катардын алдына, списоктун алдына коюп туруп, ушул эле Темир Аргенбаевич, ушул Кубанычбек Исаков жана башка ушул азыркы аябай саясий löктөрдү 20-чы, где-то даже 25-тен ары аркы саптарга койсо, ошондо эл мындай туура түшүнүп, мына Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жаштарды алдыга алып кетип атат деп туруп, ошол списокту көрүп, ошол партиясынын съездинде көрсөтүп, мына биздин максат ушундай реформага баруу. Ал эми бул саясатчылар мына списоктун арт жагында. Эми элде мындай түшүнүк болуп атат да, бул эски саясатчылар эптеп эле ушул Адахан Кимсанбаевичтин популярдуу бараткандыгынан пайдаланып алдыраакка туруп, анан эптеп бийликке жетип, анан эптеп андан ары өтүп кетиш керек деп. Эми бул жерде достор, эгерде жаштарды алдыга коюп, бул кишилерди арт жакка койсо,
мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун дагы жүзү жарык болмокта. Мына жаштар кетип атат. Ал эми бул кишилер арт жакта. Бирок биз ушу колдоп турат. Булар андай деп элге туура түшүндүрүү жактары боло берет деп мен ушинтип ойлоймун да. Бир гана чыгуунун жолу ошол. Эгерде ушул булар акча берди эле, булардын таасири күчтүү, булар ушундай жакшы саясатчы деп туруп, эски адамдарды алдыга коюп кете турган болсо, анда билбейм, элдин көз карашы башка жака өзгөрүп калышы мүмкүн да. Баягы артык кылам деп тыртык кылып, кулактуу болом деп мүйүзүнөн ажыраган сыяктуу болуп, элге тескери эффект келип калышы мүмкүн да. Эми мындай Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тарапташтары деле туура түшүнүп турат болуш керек. Эптеп азыркы кезде Адахан Кимсанбаевич мына канча жылдан бери ушул коррупциянын айынан, башканын айынан, административдик ресурстардын буттосууларынын айынан парламентке дагы башка жака дагы келе албай ушундай нерсе болуп тургандыктан ушундай чоң адамдар менен альянстарга барып биригип жатат да. Бул азыр биригүүнүн өзү деле жакшы. Көп партиялар бириге албай бөлүнүп жаткан учурда булар биригүү менен мындай коомдо таразанын бир оор салмагын жаратып койду да. Мен баягы күнү айттым эле, эгерде республика Ата журт эмес, кечиресиздер, республика партиясы ушул Өмүрбек Бабановдун дагы кошулат деген сөздөр болуп жатат. Эгерде бул кишилер кошулуп калса, анда чын эле ушул мамлекетчил азыркы партиялардын өкүлдөрү түн уйкусу качып башкача абалга келишет эле да. Балким кошулуп дагы калышы мүмкүн. Муну көрсөтөт да бир-эки күн ушул алдыдагы убакытта дагы кимдер менен кимдер кошулуп, кимдер менен кимдер бөлүнүп кете тургандыктарын болот. Ал эми дагы бир айта кетчү нерсе, Бектур Асановдун бейнеси боюнча бул кишини дагы саясатка баратат экен деп мен мен көп нерседен адашышым мүмкүн, бирок Бектур Асановду мына акыркы кездери президент тарапка ачык ойлорун айтып, эр жүрөктүүлүк менен сүйлөп жаткандыктарын мен абдан туура баалаймын. Ал эми ар кимдин өзүнүн иши. Бул кишиге каршы болуп, анан мындай болгон, тигиндей болгон деп баягындай далили жок күнөөлөрдү көп коюп жатабыз да. Бирок Бектур Асанов кандай болгон учурда дагы менимче бул кишинин шайлоого баргандыгына мыйзам жол бербесе керек. Анткени бул кишиде соттуулук, соттолгон деген макам туруп атат да. Соттолгон адамдар шайлоого бара албайт экен. Мына кече күнү Чоң Казат кыймылынын лидерлеринин бири Сыймык Жапыкеевке дагы ушундай нерсе тагылып, кайсыдыр бир кезде 95-жылдары, мындан 15 жыл, 16 жыл мурун студент кезинде бир иш болгон деп, далили жок эле ушундай деп, мына кече мен өзүм көрдүм. Ушундай соттуулук деген нерсе бар да. Ошол мыйзамга ылайык бул киши менимче шайлоого барбаса керек, бирок өз тарапташтарын албетте Бектур Асановдун дагы ушул Жалал Абад өрөөнүндө түштүк жакта абдан мындай колдоочулары көп. Элде ар кандай пикирлер болгонун карабастан, ошондой колдоочуларын балким ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарына кошуп шайлоого узатмакчы болуп жатса керек. Ал эми башка саясатчылар жагынан ала турган болсок, албетте күчтүү саясатчылар, мына коммунисттердин лидери Исхак Абсаматович Масалиев, бул абдан шайлоо мыйзамдарын депутаттыкка барганда мыйзамдарды чыгаруунун устаты, эгерде ошол депутаттардын катарында келип калса, балдарга, жаштарга жол көрсөтүп бере турган адамдардын бири Өмүрбек Суаналиев, тирүү легенда. Булар дагы абдан күчтүү саясатчылар. Коркпогон, бетине айткан, Кыргызда мындай коркпой сүйлөп, президенттин деңгээлинде болобу, башка деңгээлде болобу, коркпой сүйлөгөн 5-6 гана саясатчылар бар да. Калгандарынын бардыгынын бизнеси бар, башкасы бар. Бир жагынан болбосо, бир жагынан илинип, сынып калган саясатчылар да. Ал эми бул кишилер эч качан сынган эмес. Өзүнүн курч мүнөзү менен дагы деле адамдарды алдыга тартып кете турган саясатчылар да. Анан менин оюмча бул тупиктик, ушундай элге туура мындай тупиктик абалдан чыгып кетүү, туңгуюктан, саясий туңгуюктан чыгуунун албетте булардын келиши менен ушул электораттын ичинде мындай терс пикирлер. Эгерде Бүтүн Кыргызстан партиясы чын эле ушул парламентке бара турган болсо, кандай гана жол болбосун, ушунун эффективдүү жолдорун ойлош керек да. Элге кантип ишенимине кирүү керек,
эл канткенде ушул партияга ишенип калат. Мен абдан ушул бүтүн Кыргызстанга мындай жан дилим менен берилип азыр ушулар деп заман өзгөрүшүн каалап турам да. Заман өзгөргөнүнө мен ушул бүтүн Кыргызстан партиясы ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун жетекчилиги астындагы барган ушул бүтүн Кыргызстан партиясына гана ишенимин, башкалардан көрө мен ушуларга ишенемин да. Ушулар келсе чынында болот деп да. Анан көп айтып жатышат. Адахан Мадумаров эмнени кылган, эмнени бул сүйлөп эле коет, анан башка нерсени кылбайт деп. Мен ошондой адамдарга айтып кое турганым, саясатчылар сүйлөйт. Саясатчылар бизнесмен эмес, силерге көпүрө салып бере турган. Саясатчы, парламентарий деген киши ал мыйзам чыгарат, достор. Ушуну туура түшүнүшүбүз керек. Анан эмне кылып коюш керек силерге? Эмне кылыш керек эле ушул кезге чейин? Ким эмне кылып койду? Кыргызстандан бир пешенебиз жарып, мына могу саясатчы, мына могу мамлекеттеги ушул 30 жыл эгемен болгондон бери ушундай сонун иштерди кылып койду деп бир айткылачы, достор. Мен билбейм, мен деле чоң эле бир 50дөн өткөн кишимин да, мындай караганда карып эле бараткан. Мен көрө албадым ошондой бир жакшы бешенеңди жылытып, мындай тердетип, мокунун канып, мына ушундай иштер болду деп. Ал эми бул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров бийликке келсе, мен ушул нерсе боло тургандыгына ишенем. Анткени буга чейинки мына бийликте отурган адамдар азыркы депутаттар, ушулардын 70% кайра депутат болобуз деп бара жатышат. Булар кайра барганда эле бирдекени кыйратат дейсиңерби? Эч нерсени кыйратпайт. Булар баягы эптеп креслого жабышып калыш керек болуп, анан азыр жабыша албай турган, жылчып, колдору май болуп, илеше албай тургандары азыр бир сөздөрдү айтып, анан кийин биз шайлоого барбайбыз. Анан мындай алар анткени ишенип калды. Алар эч ким шайлабай тургандыгына, кандай көз карашта экендиктерине, өзүнүн чама чаркы жетпестигине көзү жеткен ушундай мурдакы депутаттар барбай жатышат. Ал эми калгандарынын баары эле башка партияларга жабышып, башка партиялар менен бирге калышып, бийликке умтулуп жатышат да, достор. Ал эми азыркы Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун командасында аябай мурдатан куугунтук жеп, ушундай жүргөн, өзгөртүүгө умтулган саясатчылардын бардыгы адамдын жүрөгүндө ишенимди пайда кылат да. Саламатта туруңуздар. Эгерде ушул менин айткандарыма кошулсаңыздар, лайк басып, каналга катталып коюңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.